Мамлекеттик кызматтарды алууда жеңилдик болуп, түндүк тиркемеси аркылуу онлайн кезекке туруу мүмкүнчүлүгү дагы да жакшырды. Бүгүнкү күндө паспорт алмаштыруу жана аты жөнүн өзгөртүү сыяктуу маанилүү кызматтардын бардыгын үйдө отуруп, уюлдук телефон аркылуу онлайн алууга болот. Түндүк системасына киресиз, жеке идентификациядан өтөсүз, паспорт алмаштыруу кызматын тандайсыз, керектүү маалыматтарды толтурасыз, толтурган соң арызды жөнөтөсүз. Арызыңыз кабыл алынгандан кийин маалымат автоматтык түрдө текшерилет. Паспорт төлөнө турган акы боюнча билдирүү келет. Акы төлөнгөн соң паспортуңуз даярдалууга кетет. Бирок калкты тейлөө борборуна күн сайын 1000ден ашуун жаран кайрылса, алардын 100гө жакыны гана түндүк аркылуу алдын ала кезекке турушат. Баягы жарык болуш керек, көлөкөлөр түшпөш керек. Ошо жарандар түшүп атат, биз арыздарды 1-3 күн ичинде карап атабыз. Анан сүрөт, анан жарандын данный туура келгенде жарандын тиркемесине, анан көрсөтүлгөн электрондук дарекке кат барат. Учурда ооруканаларда дагы бейтаптар электрондук кезекке туруу мүмкүнчүлүгү бар. Анда кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жолдомосу жок келгендиктен алар компьютердик базага катталат. Мындан тышкары төлөмдөр атайын терминалдар аркылуу жүргүзүлөт. Алдыда түндүк тиркемеси аркылуу алдын ала онлайн кезекке жазылуу системасын ишке киргизүү да пландалып жатыптыр. Электрондук талон берилет. Ошол талон негизинде ар бир дарыгерге кезек менен киришет. Буйруса жакын аранын ичинде толук санариптештирүүгө өтөбүз. Ошол мезгилде санариптештирүүгө өткөн болсок, алыскы райондон кайсы жактан гана кайрылбасын, өзүнүн бир убактысын белгилеп, ошол убакытка гана келсе кабыл алабыз. Ошол мезгилде менимче бир аз күтүүнү азайтсак болот. Турак жай алууда мамлекеттик ипотекалык компаниянын эшигин каккандар көбөйгөн. Буга байланыштуу жарандарга бул багытта да жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүп, мекемеге келбей эле арыз таштаса болот. Тиркем аркылуу жарандын бардык маалыматтары текшерилип, тиешелүү төлөмдөр жүргүзүлөт. Натыйжада 15 мүнөт ичинде кызмат жеткиликтүү болот. Бүгүнкү күндө бизде азыр 100% түндүк аркылуу катталып жатышат жарандар. Себеби дегенде бул өтө ыңгайлуу болот. Ар бир жаранга 235 сомдон төлөм жүргүзүлөт. Ал ошол артында турак жайдын жоктугу боюнча, соцфонддон стаждары боюнча баарын түндүк аркылуу өзү текшере алабыз. Санариптик кызматтар жеткиликтүү болгону менен жарандар дагы деле жандуу барып кезекке күткөндү туура көрүшөт. Жок, оңой эле болсо керек, жакшы болсо керек. Азыр бирөө ошентип алып сразу кирип кетти да бул жака. Мен үчүн муну живой очередь очень удобный экен. Жакшы экен. Келесиз, талон аласыз, пожалуйста. Если имканияты болса, живой электронный очередь, пожалуйста. Онлайн паспорт алганды билесизби? Билем. Эмне үчүн ошол боюнча колдонбойсуз? Өткөндө документ тапшырууга ашыкка чыгып калган ошондон келмеди. Түндүк аркылуу мамлекеттик жана жеке мекемелер 3 миллиарддан ашык жолу маалымат алмашты. Бул кагаз иштерин азайтып, кызматтарды тездетти. Азыр тиркемеде 1343 кызмат бар. Өткөн жолу тиркемени 2 миллион адам колдонуп, 12 миллион кызмат онлайн көрсөтүлгөн. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары.